Суданда бийликке каршы чыккандар тарабай турушат. Алар президент кеткени менен ордун биринчи вице-президент ээлеп, элдин талабы аткарылган жок деп жатышат. Қазақстанда энелер көп балалууларга акча табылбаган бийлик кандайча чукул шайлоого 12 миллиард теңге табалды деп нааразылык билдирип чыгышты. Зеленский 51, Порошенко 21. Украинадагы сырамжылоо эки талапкер ортосундагы рейтинг айырмасы мурдагыдан дагы чоң экенин көрсөтүүдө. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта ушул жана башка жаңылыктар бар. Кызматыңызда мен Али Токтакунов. Эмесе баяндардан баштайлы. Суданда Омар Баширдин бийлигине каршы 16 аптага созулган нааразылык акцияларынын катышуучулары дагы деле тарабай турушат. Алар президент кетирилгени менен бийликти колуна алган коргоо министри Авад Мухаммед ибн Ауфка дагы каршы. Себебин Карманбек Кулуевден билсек. Бийликке каршы нааразылык акциясына чыккандар жарандык кадыр түн уюштурушту. Алар түнү бою уктабай, ойноп бийлеп, убактылуу бийликтин коменданттык саат тууралуу буйругуна баш ийбестик кылышты. Күн мурун алар өз талаптарын Судандын коргоо министрлигинин алдына барып айтышкан эле. Анткени бул жерде өлкөдөгү учурдагы бийлик ээси Судандын вице-президенти жана коргоо министри Авад Мухаммед ибн Ауф отурат. Ал 11 апрель күнү президент Омар Башир камакка алынып, өткөл бийликтин башчысы катары өзүн атаган. 30 жыл чамалаган авторитардык башкаруу, жарандык согуш жана геноцид айыптоолорун эске алганда, бул абдан чоң жетишкендиги анткени менен митингчилер бийлик аскердин колунда болгонуна каршы. Болгондо да Баширдин өзүнүн вице-президенти жана коргоо министри болгон киши эми 2 жыл ичи убактылуу кеңештин атынан өлкөнү жана аскерди башкарганы абдан кооптуу дейт нааразылар. Ибн Ауфтун жарыясы бизге окшогон революционерлердин үмүттөрүнө балта чапты. Андыктан биз талаптарыбыз аткарылмайын бул аянттан кетпейбиз. Биз улут жана Судандын эрки катары мындай өзгөрүштү кабыл албайбыз. Алар бийликти бир орундан башка орунга которуп коюшту. Орун алмашкандан жыйынтык өзгөрбөйт. Эгер алар элдин таламын талашкан аскери эмес бийликке жол бербесе, анда биздин революция аягына чыга элек. Биздин үмүт тилегибиз ишке ашкыча бул аянттагы нааразылыгыбызды улантабыз жана мыйзамдуу талаптарыбыздын аткарылышын күтөбүз. Митингчилер Хартумдун көчөлөрүндө бийлеп, Баширге каршы мурунтан даярдалган урандарды кыйкырып улантышты. Жалпысынан маадай көтөрүңкүдөй сезилет. Карманбек Кулуев, Азаттык. Алтапта Оганстанда Талибан жазгы чабуулдарын баштай турганын маалымдоодо. 12 апрелде 5 тилде жарыяланган кыймылдын расмий билдирүүсүндө жоочулар Оганстандагы чет өлкөлүк аскерлерге каршы күрөштү улантышаары жазылган. Талиптердин мындай билдирүүсү 18 жылдан бери уланып келген согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасын утурлай жарыяланды. Элиза Кененбаева чечмелейт. Мен талиптерди жек көрөм, бирок мен өлкөмдө тынчтык жана туруктуулук болушун каалайм. Балдарды өлтүрүү токтош керек жана мындан ары аба чабуулдарынын болушун каалабайм. Талиптер өлкөбүздөгү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө кошулушу зарыл. Деген Забиулла Муджахет 12 жашта. Ал бут кийим тазалап күнүнө $2 табат. 18 жылдан бери Оганстанда токтобой келген жарандык согуш Забиулла сыяктуу 100 миңдеген балдарды жетим калтырды. Кагылышуулардан анын достору да курман болушту. Улуттар уюмунун расмий маалыматына ылайык, былтыр Оганстанда 1000 чукул бала өлтүрүлгөн. Бул куралдуу кагылышуулар башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Согуш балдардын да чоңдордун да көкөйүнө тийди. Алардын баарынын тилеги тынчтык. Жума күнү Талибан кыймылы жазгы чабуулдарын баштаарын жарыялады. Бир күн мурда Ооган өкмөтү аталган кыймыл менен 14 апрелде Катарда баштала турган сүйлөшүү 5 күнгө жылдырылганын кабарлаган.
Оған өкмөтүн Американын тактикеси деп аны менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып келген талиптер биринчи жолу алар менен жолугушууга макул болушту. Мунаса болбосо тынчтык болбойт. Бирок биз мунасага барбай турган айрым нерселер бар. Бул элибиз жеткен эркиндик, сөз эркиндиги, аялдар укугу, адам укугу сыяктуу баалуулуктар. Мына ушуларды эске алмайынча тынчтыкка жетүү мүмкүн эмес. Бир күн мурда Талибандын маалымат катчысы Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Катардагы сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Талибандын айрым мүчөлөрүнө салынган санкцияларды убактылуу алганын билдирген. Бирок бул маалыматты Улуттар уюму жана коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү комментарийлешкен жок. АКШнын атайын чабарманы Залмай Халилзат менен сүйлөшүүлөргө катышып жаткан топтун 14 мүчөсүнүн көбү Улуттар уюмунун санкциялар тизмесине киргизилген. Элиза Кененбаева, Азаттык. Эми коңшуларга келели. Казакстандын борбору Нур Султанда энелер кайрадан чогулушуп, Нурсултан Назарбаевдин убадасын эске салып жатышат. Алар көп балалууларга акча таба албаган бийлик кандайча чукул шайлоого 12 миллиард теңге таба алды деп нааразы. Казакстанда 2 ай мурда башталган энелердин нааразылык акцияларынан кийин февралда өкмөт таркатылып, көп балалууларга жөлөк пул көбөйтүүлөрү, турак жай сатып алууга социалдык жеңилдиктер менен насыя берилери убада кылынган болчу. Ал убада кайда кетти? Лазат Жаныбек кызынан билсек. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин буйругу боюнча Казакстанда 1 апрелден тарта аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөр 21 000 теңге өлчөмүндө социалдык жардамды ала башташы керек эле. Бирок мөөнөтүнөн мурда дайындалган президенттик шайлоого даярданган өкмөт энелерге жардам берүүгө шашылбай келет. ЦИК на выборы запросил 12 миллиардов. Казакстандын борбордук шайлоо комитети шайлоого 12 миллиард теңге сурап жатат. Элестетип эле көрсөңүз, эмне үчүн бул акчаны шайлоого берип, бизге жөлөк пулга берсе болбойт? Биз министрге барып, балдардын акчасын 42,5 миң теңгеге көтөргүлө дегенде, ал мындай акча жок деген. Өкмөттө акча жок, бирок шайлоого дайыма табылат. Получается, эти деньги есть. Энелер өкмөттөн турак жай сатып алууга 2% менен ипотека берүүнү, ар бир балага айына $116 төлөөнү талап кылып келишет. Ал эми бийлик бир айда эң төмөнкү керектөө чыгымы $79 таба албаган үй бүлөлөргө гана $55 төлөөгө даяр. Жардам ала алчуларды да өкмөттүк кызматкерлер аныктайт. По процедуре назначения оказания Даректүү социалдык жардам алуу үчүн жеке документти алып, иш менен камсыздоо борборлоруна баруу керек. Андан кийин жергиликтүү аткаруучу орган комиссия түзүп, ошол кайрылуу боюнча текшерүү жүргүзүп, жардамды аныктайт. Соответственно, местный исполнительный орган должен сформировать участковые комиссии. Көп балалуу аялдар иш жүзүндө бул социалдык жөлөк пулду алуу бийликтегилер айткандай оңой олтоң эмес дешет. Алардын айтымында өкмөттүк кызматкерлер көп керексиз документтерди талап кылып, иш созуктурулуп келет. Бүгүнкү күнгө бул программа дали чийки бойдон. Бул жерде тургандардын 95% ал программанын шарттарына туура келбейт. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги 15 апрелге чейин даректүү социалдык жардам программасындагы мүчөлүштүктөрдү оңдоп, жөлөк пулду төлөй баштаарын билдирет. Буга ишенкиребеген энелер өкмөт даректүү социалдык жардам менен гана чектелбестен балдарга жөлөк пулду көбөйтүп, аз камсыз болгон калк катмарына да көмөк көрсөтүшү керек дешет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Бүгүн Азаттыкта эл аралык жаңылыктарды көрүп жатасыз. Кыргызстандагы дагы жаңылыктар жана башка дүйнөлүк кабарлар Азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Берүүбүздү улантып, башка дагы эл аралык кабарларга кыскача токтоло кетели. Пакистандын түштүк батышындагы Кветтас шаарында жардыруу кеминде 16 адамдын өмүрүн алып, 30 адамды жарадар кылды. Полиция башчысы Абдурразак Чима бомба Жашылча базарынын жанында токтотулган машинеге коюлганын билдирди. Курман болгондордун 2, жарадарлардан 7 балдар экени такталды. Чабуул шииттердин Хазар жамаатын бутага алган деп жатат полициянын башчысы. Азырынча бул кылмышка эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бирок ушул өңдүү чабуулдарга акыркы убактарда суннилердин арасынан чыккан экстремисттик топтор айыпталып келген экен. Белужистан провинциясынын башкы министри Джам Камал Хан мындай террордук актынын артында адамзаттын душманы турат деп сынгалды. Ливиянын эл аралык коомчулук тааныган өкмөтү улуттук армиянын кол башчысы Халифа Хафтардын 200дөй жоокерин колго түшүрдү. Алардын жарымынан көбү Триполинин батыш тарабындагы Завия шаарчасында, калганы башка каланын түштүгүндөгү Айын Зара аймагында кармалганын өкмөттүн расмий өкүлдөрү билдиришти. Колго түшкөн жоокерлердин арасында өспүрүмдөр дагы бар экени кабарланат.
2011 жылдан бери экиге бөлүнүп калган өлкөнүн бир тарабын көзөмөлдөгөн армиянын кол башчысы Халифа Хафтар өкмөт жайгашкан Триполини алуу максатында 4 апрелде аскердик операциясын баштаган. Андан берки кармаштарда кеминде 56 киши мерт болуп, 260тан ашыгы жаракат алганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирүүдө. Бүгүн ири кагылышуулар тууралуу маалымат түшө элек. Хафтардын күчтөрү колго түшкөн жоокерлер боюнча дагы кандайдыр маалымат бере элек. Украинадагы президенттик шайлоонун биринчи айланпасынан кийинки өткөрүлгөн алгачкы сурамжылоо талапкер Владимир Зеленский атаандашы Петр Порошенкодан кыйла алдыда экенин көрсөттү. Рейтинг социологиялык тобу суралгандардын 51% куудул актер Зеленскийде, 21% азыркы мамлекет башчы Порошенкону колдоорун билдиришкенин жарыялады. Миллиардер Порошенко өлкөнү башкарган соңку 5 жылда коррупция күчөдү, реформаларды жүргүзө алган жок деп сындап келишет. Ал эми Зеленскийдин каршылаштары ал Украинанын саясий, каржылык жана социалдык маселелерин кантип чечерин так айта албай жатканын сындап келишет. Азырынча эки талапкер бетме-бет жолугуша элек. Жолугары дагы белгисиз. Экөө тең Борбордук стадиондо өтө турган дебатка макул болушканы менен убактысы боюнча бир пикирге келише элек. Израиль, Орусия, АКШ жана Кытайдан кийин эле космос аппаратын айга ийгиликтүү кондурган 4-чү өлкө боло албады. Жердин спутнигине 7 чакырым калганда аппараттын негизги кыймылдаткычы капыстан өчүп калган. Андан соң аппарат айдын кыртышына кулап түшкөн. Берешит зонду өкмөттүн тапшырмасы менен учурулган жок. 600 килограммдык ай изилдөөчүнү коммерциялык эмес SpaceX компаниясы учурган. $100 миллион бюджетинин көп бөлүгү эл арасынан чогултулган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 14 апрелде 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин маалымат кызматы билдирет. Анда эки тараптуу достук, стратегиялык өнөктөштүк мамилелердин келечеги талкууланып, саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, транспорттук, коммуникациялык жана башка тармактар боюнча карым-катнаштын приоритеттүү багыттары каралат деп жазылган президенттик сайтта. Бир катар документтерге кол коюлары дагы күтүлүүдө. Бул 20 марттан тарта Казакстанды жетектеп баштаган Касым-Жомарт Токаевдин экинчи чет өлкө сапары, ала дегенде Орусияга барып келген. Эми саясаты жокка бар. Польшанын Познан шаарында балдарга жардам берген ыктыярчы робот иштеп баштады. Ал үйүнөн же ооруканадан чыга албаган балдарга зоопаркты тааныштырып жатат. Азыр бул зоопарктын коногу Александра. Ал ооруканадан чыга албаса дагы робот Леостун жардамы менен бардыгын көрүп жатат. Дөңгөлөк үстүндөгү планшет аркылуу бардыгы кыздын компьютери аркылуу түз көрсөтүлүүдө. Зоопарктын кызматкери улам ар бир жаныбар тууралуу кеп салып атат. Бул системаны уулу Борис булчуң атрофиясына чалдыгып, үйдөн чыга албай калганда Лукаш Банднаровский ойлоп тапкан. Ал уулунун диагнозун укканда жапайы жаныбарларга жардам берген фондунун ишин таштап кое жаздаган экен. Бирок уулу буга каршы чыккан. Бала менен сүйлөшсөм, ал атакем, аюуларды сактап калгың келбейби? Ушу кантип болсун? Сен андан баш тартпашың керек. Аларды чогуу коргойбуз деди. Анан отуруп жаныбарлар, ооруган балдар, менин фондум жана зоопарк баарын байланыштыра ала турган программаны жасайын деп чечтим. Бул программаны Познандагы ооруканада 2 айдан бери сыноодон өткөрүп жатышат. Жыйынтыгына мындагылар ыраазы. Психологдор жаныбарлар менен жакын болуу стрессти азайтып, ооруну жеңилдетери убактан белгилүү. Анын үстүнө ооруканада зериккендерге оңдой берди, болду деп кубанышат. Бандаровскийнин фонду мындай роботтон дагы 20-ны сатып алып, башка дагы зоопарктар же балдарга кызыктуу жайлар менен иштесекпи деп турат. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүн Азаттыктын мазмунун түздү. Кызматыңызда мен Али Токтакунов болдум. Биздин бардык маалыматтарды Азаттык.org сайтынан, андан тышкары YouTube, Facebook, Instagram, Twitter жана башка социалдык сайттардан таап окуй аласыз. Кайрадан жолукканча сак саламатта туруңуз.